Кутмандуу кечиңиз менен ардактуу көрөрман, сиздер менен кайрадан Айзада жана Алишер. Бул кечти биз туулган күндүк кечени алга карай улайбыз. Демек сиз жакыныраак келиңиз дейли. Албетте, биздин маанай сонун, ал маанайды дагы да болсо жогорулатуу сиздин колуңузда. Биз сезебиз, кадимкидей эле сиз телевизордун аркы тарабында кандай маанайда олтурасыз, могу бала мындайраак туруп албайбы деп атканыңызды да сезип атабыз. Онан сиздин сезимдериңизди биз бөлүшүүгө да даярбыз. Бул күн бир гана биздики эле эмес, сиздики дагы, сүйүктүү көрөрманым. Бул алдыдагы 1 саат болушунча кызыктуу маектерге биздин толкунданткан ырларда, айтыла турган сырларда, оюндарда, андыктан биз менен бирге болуңуз. Оюндарды го Айзада алат, бирок сырларды болушунча ачып бергенге аракет кылабыз. Анткени азыр чындап эле эстрадабыздагы топ жарган анык жылдыздар ушул саатта да бизде конокто болот. Анда кийинки коногубузду тааныштырып алалы, дароо эле. Баштадык. Бул адам тууралуу айта турган болсок, фактылар аябай көп. Өзү эстрадага бала кезинен баштап аралашкан. Кыскача, Токтогулдун торгою, кыргыз эстрадасынын анык жылдызы Нурмат Садыров. Колчоп салбайбы.
бүгүнкү биздин кол чабуулар болсун. Бүгүнкү биздин дал ушул майрамдык чыгарылыштын дагы бир кадырлуу коногу Нурмат Садыровду чакырабыз. Хош келдиңиз. Саламатсызбы? Көргөнүзгө кубанычтабыз. Саламатсызбы? Туулган күнүңүз менен. Рахмат, туулган күнүңүз менен. Чоң рахмат айталы. Келиңиз. Бүгүнкү туулган күн кут болсун. Бар болгула, аман болгула, бай болгула. Айтканыңыз келсин. Суроолордон баштайлыбы? Дароо эле. Негизи бүгүн мындай болуп атат. Буга чейинки коноктор келишти, жакшы сөздөрүн айтышты. Гүлназ Чыныбек кызы 3 шар алып келиптир. 5 шар алып келиптир. Данияр Арматов дагы баалуу бир белек алып келдим деп айтып аткан жаначы. Ошол, сиз кандайсыз дегендей? Туулган күнгө, эмелерге, тойлорго бир нерсе жетелеп келип, ушундай кылыш экен го. Мен болсо бир ырчы алып келдим силерге. Данияр Арматов деген азыр менде иши. Сонун белек. Белегиңизге рахмат. Сиздин белегиңиз белек менен келген турбайбы? Белек менен Данияр Арматов деген жигитти алып келдим. Өзгөчө белекти биринчи жолу алып атабыз. Рахмат. Бул биз үчүн күтүүсүз болду. Аябай күтүүсүз белек болду. Келиңиз менен дароо эле туулган күнгө өтөбүз. Бүгүн бизде майрам шаң, анан айтыңызчы, сиздин эсиңизде калбай калган туулган күнүңүз? Демейде баягы эсиңизде калган туулган күндөр эмес мындай. Болуп калат го, туулган күнүнөн арган деп атта. Эй, бунун туулган күнү турбайбы деген туулган күндөр болуп калат го. Такыр эсте калбай калган туулган күндөр барбы? Эсте калбай калган туулган күндөр, өзүмдүн деле туулган күндөрүм кээде эсте калбай калат. Ошо эсте калбай калган туулган күндү кантип айтабыз? Аны эстегендерден сурагыла деп коюңуз. Канча жашка толгондо макул? Таптакыр эсиңизде жок туулган күнүңүз? 5 жыл мурунку туулган күнүм кандай өттү эле эсимде жок, чынын айтканда. Былтыркычы макул? Былтыркы эсимде. Эсиңизде? Былтыркы эсимде. Сон аке. Жакшысызбы? Жакшы. Жүрөктөнчү. Сон, сизди да студиябызда көрүп жатканыңызга кубанычтабыз. Анан бүгүн туулган күн тууралуу сүйлөшүп атабыз. Баардыгы куттуктап атышат бизди. Кубанып атабыз, сүйүнүп атабыз. Анан куттуктайбыз, биз дагы куттуктап келдик чын жүрөктөн. Рахмат. Анан азыр болсо баардыгыбыз билген эле социалдык тармактарда туулган күндө сөзсүз түрдө быйтыкча майда кылып сториске бөлүшкөн адатыбыз бар. Инста кошумча депчи. Сиз дагы ошолордун катарын толуктайсызбы? Ар бирөөнүн кайра өзүңүзгө жүктөп киресизби же? Албетте. Өзүбүзгө жүктөйбүз. Куттуктайбыз. Азыр тартыш керекпи? Азыр тартсаңыз, телефонуңуз болсо тартсаңыз деле болот. Терсизби? Жанымда эмес экен. Жаныңызда эмес экен. Макул анда. Алып келе берсе деле болот, макул. Жардамчыңыз ушул жакта болсо, сураналы. Же Данияр мырза, телефону сизде болуп койсо берип койсоңуз бизге керек болот деле. Азыр инста кошумчалардын бири. Муну дагы чын жүрөк менен кабыл алабыз. Кеттик анда аке. 3, 2, 1. Арматтуу достор, бүгүн музыка телеканалында эфирде коноктобуз. Бүгүн музыка телеканалына 5 жыл өздүк майрамдар кут болсун. Чын жүрөктөн менин катталуучуларымдын атынан, жакындардын атынан баардыгыңыздарды куттуктайбыз. Чоң рахмат айтам. Туулган күнүңүздөр менен. Ай, рахмат. Кошумча кабыл алынды. Кошумча кабыл алынды. Эми кошумча демекчи, мындай сизге Инстаграмдан куттуктабай, чалбай туруп эле дароо эле атайын капчыктарга эле электрондук капчыктарга которуп койгондор болобу? Биздин чыгармачылыкты сыйлагандардын катарында көрүшпөй жүргөн деле жазышып жүргөн катталуучуларыбыз бар. Биздин чыгармачылыкты сыйлагандар бар. Ошолордун атынан болгон учурлар бар. Туулган күнүңүз менен куттуктайм. Деп ушинтип жараткан учурлар. Жакыныраак алыңыз микрофонду. Ошол болгон. Болуп турат. Эң чоң көлөмдө канча болот? Эми билбейм, эсимде жок, бирок болгон да. Болгон. Ошол эң чоң көлөм деп калып атпайбы? Белектер тууралуу сүйлөшпөсөк да болбой калат болуш керек. Мындай анча деле базар баасына карай келгендечи, баасы өтө деле кымбат эмес, бирок ушунчалык жүрөккө жагып, эстен кеткис болуп калган бир жылуу белек барбы? Эстен кеткис болуп калганы мындан ушул Торгойм деген ыргыз аябай популярдуу болуп аткан кезде биздин күйөрмандар атай фан Нурмат Садыров деген баракчылар аябай көп эле. Азыркыга караганда. Азыркыга салыштырмалуу аябай көп болчу. Ошондо биздин чыгармачылыкты сыйлаган карындаштар белек берем дегендер аябай көп болуп кеткендигине байланыштуу өзүм туулган күнгө даярданып коноктосом деп жүрөм. Анан Чыңгыз деген биздин менеджер инебиздин магазини бар эле, дүкөнү. Анан эми белек берем деп аткан карындаштарды каяка чогултарын билбей ошо магазинге келе бергиле, мен кечке саат 6-ларда барам десем, түшкү саат 12ден бери жазып калам, кечки 6да барам десем,
12-ден бери келип алгандар бар экен. Ошентип аябай бир ондой карындаш ошол жерде тортун көтөрүп, белегин көтөрүп сүрөттөрүбүз менен чапталган атайын китепчелерди, альбомдорду көтөрүп келип аябай жүрөктү кубанткан. Карындаштар, ошол күндөр, ошол мүнөттөр аябай эсимде, жүрөктө калган. Ушул биздин чыгармачылыкты сыйлаган жандарга ыраазычылык билдирем. Сон. Эми чындыгында мындай көрөрман тууралуу сүйлөшө турган болсок, ошол кезде баягы Instagram жаңы өнүгүп келе жаткан кез. Анда сон мезгил. Сиздер кадимкидей мындай көпүрө болуп калдыңыздар да. Ошол күйөрмандар менен азыркы күйөрмандардын айырмасы бар? Биз ошол эле күйөрмандар менен жашап келатат окшойбуз, чогуу эле. Бирдей эле. Негизи күйөрмандар эч качан бөлүнбөйт, мурунку жана азыркы деп алар чын жүрөктөн болгон үчүн ар дайым сиз менен. Күйөрмандарыңыз арта берсин, бүгүн келип өзгөчө эфирибизге кооздук тартылганыңыз үчүн чоң рахмат айтабыз. Эми үчөөбүз биргеликте дароо эле биздин кийинки коногубузду чакырып алууга даярбыз.